إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Biz бүгін дағы сүннет сабақтары деген аталыштағы сабағымызды улантабыз. Бұл сабағымызда барыңыздарға белгілі болгондой ас-сунна, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетінің орду жөнүндө, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө бекем болуунун зарылдыгы жана ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасына каршы амал жасоодон сак болуу, мына ушул нерселер жөнүндө сүйлөп келүүдөбүз. Биз айттык, суннанын маанилерин жана ошондой эле сунна жөнүндөгү келген Алла субханаху ва тааланын кээ бирки аяттарын жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен дагы алып өттүк. Жана андан кийин сахабалары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кандай мамиле жасашкан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн орду сахабалардын жашоосунда кандай болгон, эгерде алардын алдында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасына каршы кандайдыр бир амал жасалып, же болбосо кандайдыр бир сөздөр айтыла турган болсо алардын мамилеси кандай болгон, мына ушулар жөнүндө биз кыскача болсо дагы айтып өткөнгө аракет кылдык. Алымдар айткандай, урматтуу мусулман бир туугандар, бул ас-сунна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, бул хиснул аман, амандыктын коргону. Ас-сунна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, бул амандыктын коргону. Эгерде биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасын бекем кармана турган болсок, биз бул дүйнөдө жана акиретте амандыкта болобуз. Бул дүйнөнүн жана акиреттин амандыгы бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасында. Эгерде биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасына бекем боло турган болсок, биз Алла субханаху ва таала кечирбейм деп айткан, эгерде тообо кылбаса кечирбейм деп айткан ширктен амандыкта болобуз. Эгерде биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасына бекем боло турган болсок, биз динге киргизилип калган бидаттардан амандыкта болобуз. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө, суннасына бекем боло турган болсок, биз ошол кандай адашуу болбосун, кандай жаңылуу болбосун, ошолордун баарынан амандыкта болобуз. Ошондуктан да алымдар бул ас-сунна, хиснул аман, сүннөт бул амандыктын коргону дешкен. Алла субханаху ва таала Ал-Худжурат деген сүрөнүн 1-чи аятында: Я айюхаллазина аману ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулих ваттақуллах инналлаха самиун алим. О иман келтиргендер деп Алла субханаху ва таала сиз менен бизге кайрылып атат. Алейкум ассалам.
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Аллахтан жана анын элчисинен алдын озуп кетпегиле деди. Аллахтан жана анын элчисинен алдын ал экөөнүн алдына түшүп алып кетпегиле деп атат Аллах субханаху ва тааля. Ваттакуллах, Аллах субханаху ва тааладан корккула деп атат Аллах таала. Инналлаха самиун алим. Албетте Аллах субханаху ва тааля угуучу жана ар бир нерсени билип туруучу зат. Ибн Аббас радиаллаху анхума азыркы Аллахтан жана анын элчисинен алдыга озуп кетпегиле деген Аллах субханаху ва тааланын сөзүнүн манисин, тафсирин баяндап айтып атат. Ат-Табари рахимахулла өзүнүн тафсиринде алып келет. Ла тaqulu хилафал китаби ва сунна дейт. Куран сүннөткө каршы сүйлөбөгүлө деди. Маниси ушул деди. Алдын озбогула деген Аллах субханаху ва тааланын сөзүнүн маниси мына ушул деди. Куран сүннөткө каршы сөз айтпагыла, Куран сүннөткө каршы сөз сүйлөбөгүлө деп түшүндүрдү. Мужахид ибн Жабир рахимахулла муфассир табииндерден болот. 104-жылы бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Бул имам айтат, азыркы Аллах субханаху ва тааланын сөзүнүн манисин баяндап. Ла тафтату аля расулилла би шайин хатта яqdiyallahu аля лисанихи. Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тилинде силерге бир нерсенин өкүмүн чыгармайынча эч бир амал жасабагыла дегени дейт. Аяттын маниси ушул дейт. Эгерде кандайдыр бир амал жасай турган болсоңор, Аллах субханаху ва таала пайгамбарга ошол амал жөнүндө өкүм чыгарып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тили менен силерге өкүмүн баяндаганга чейин силер эч бир амалды жасабагыла деген мани деди. Суфьян ус-Саури рахимахулла айтып атат: "Ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулихи би қаулин ау фи'лин" деди. Азыркы аяттын манисин баяндап. Аллахтан жана анын элчисинен озуп кетпегиле. Эмне менен? Би қаулин, кандай сөз болбосун. Эмне сөз менен болсо дагы эч бир сөздү айтып, алдын озбогула дегени дейт. Ау фи'лин, же бир амал жасап, Аллах субханаху ва тааладан жана анын элчисинен алдыга озбогула деп түшүндүрдү. Ибн Касир рахимахулла дагы өзүнүн тафсиринде азыркы Аллах субханаху ва тааланын о иман келтиргендер, Аллахтан жана анын элчисинен алдыга озбогула деген сөзүн баяндап туруп айтып атат. Ла тусри'у фил ашияи байна ядайхи ай qablahу бал куну табан фи жами'ил умур дейт. Бул имам айтат. Аллахтан жана анын элчисинен алдын түшүп алып, шашылып кетпегиле деген мани деди. Балким эмне нерседе болбосун, ошол Куран сүннөттүн артында жүргүлө деген мани деди. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Эгерде биз кандайдыр бир амал жасамакчы болсок, же болбосо кандайдыр бир сөздү сүйлөй турган болсок, мындан алдын кандайдыр бир ишенимди ишене турган болсок, биз эң биринчи ошол нерсе, ошол ишеним, ошол сөз, ошол амал Аллах субханаху ва тааланын китебинде келдиби? Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасында келдиби? Мына ушул нерсени карап көрөлү. Эң биринчи мына ушул нерсени карайлы. Эгерде келген болсо, сахабалар
кандай амал жасашты, кандай ишенимде болушту ошол аят же болбосо хадиске жараша, ошол хадиске кандай амал жасашты, кандай ишенимде болушту, мына ушул нерсени карап көрөлү. Андан кийин анан биз сөздү сүйлөшүбүз керек, андан кийин анан биз амалды жасашыбыз керек. Ошондо биз Аллах субханаху ва тааладан жана анын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына түшүп алып озбогон болуп эсептелебиз. Ибнул Каййим рахимахулла айтат, азыркы аяттын маанисин түшүндүрүп, ла тaqulu hatta yaqul, азыркы биз айтып аткан сөздү айтып атат. Силер пайгамбар сүйлөгөнгө чейин эч бир нерсени сүйлөбөгүлө дейт. Мааниси ушундай дейт. Вала ta'muru hatta ya'mur. Бирөөнү бир нерсеге буйруй турган болсоңор дагы пайгамбар буйрумайын буйрубагыла деди. Демек биз суннаны карап көрүшүбүз керек. Бирөөнү бир нерсеге буйруудан алдын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерсеге буйрудубу? Эгер буйруган болсо, демек ошол нерсеге буйрушубуз керек. Дагы айтты, вала туфту хатта юфти деди. Пайгамбар фатуа чыгармайын, силер да фатуа чыгарбагыла деди. Демек биз дагы эгерде бир айрыкча бул илим ээлерине, илим жолундагы адамдарга тиешелүү бир фатуа чыгарып, бирөөгө фатуа айта турган болсоң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасына ошол фатуаң, ошол фатуа, ошол чечим сен айтып аткан барбы, дал келеби? Мына ушул нерсени карап көрүш керек. Эгерде дал келсе, алхамдулилла, ошону айтуу керек. Эгерде дал келбесе, адам өтө сак болуу керек. Анткени Аллах субханаху ва тааладан анын элчисинен алдын озуп кеткен болуп эсептелет, эгерде Куран сүннөткө каршы келген, дал келбеген нерсени сүйлөй турган болсо. Дагы айтты, вала тaqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdihi деди. Силер эч бир нерсени кескиндүү түрдө айтпагыла деди. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өкүм чыгарып, ошол нерсени баяндамайынча, пайгамбар көргөзүп бермейинче эч бир нерсени кескиндүү түрдө айтпагыла деди. Дагы айтат сөзүн улап. Бул аяттын мааниси дейт, бул аяттын бүт маанисин өзү ичине камтып алган түшүнүк дейт, мааниси дейт. La ta'jalu bi qawlin wa la fi'lin qabla an yaqula Rasulullah aw yaf'al dedi. Силер пайгамбар сөз айтып, пайгамбар амал жасамайын, эч бир амалды дагы, эч бир сөздү дагы айтып шашпагыла деген маани деди. Аллах айтты деди. Я айюхалладина аману لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ушул аятты алып келди андан кийин. О ыйман келтиргендер, силер үнүңөрдү пайгамбардын үнүнөн бийик көтөрбөгүлө деген Аллахтын сөзүн алып келди. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Эми пайгамбарга кайрылганда, пайгамбарга сүйлөгөндө, силер бири-бириңерге сүйлөгөндөй, бири-бириңерге кыйкырып сүйлөгөндөй сүйлөбөгүлө деди. Алейкум салам. Бири-бириңерге кыйкырып сүйлөгөндөй, кыйкырып сүйлөбөгүлө пайгамбарга деди. Ан тахбата амалукум ва антум ла таш'урун. Силер сезбеген абалыңарда силердин амалдарыңар текке кетип, күйүп кетпесин деди. Ибнул Каййим айтып атат. Фаиза кана раф'у асватихим фаука саутихи сабабан лихубути а'малихим факайфа тaqдиму араихим ва уқулихим ва азвақихим ва сиясатихим ва ма'арифихим ала ма жа'a бихи ва раф'иха алейхи алейса хада аула ан якуна мухбитан ли а'малихим деди. Ибнул Каййим айтат, азыркы үнүңөрдү көтөрбөгүлө деген аяттын маанисин түшүндүрүп айтып атат. Эгерде үндү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үнүнөн бийик көтөрүү амалдардын күйүп кетүүсүнө себеп болуп аткан болсо дейт.
жөн эле үндү бийик көтөрүп коюу. Пайгамбардын алдында бийик көтөрүп коюу үндү амалдардын күйүп кетүүсүнө себеп болуп жаткан болсо, эми пикирлерди Кур'ан сүннөткө каршы келген, ойлорду Кур'ан сүннөттө келбеген ойлорду, пикирлерди, кандайдыр бир амалдарды ошол сүннөттөн, пайгамбардын сүннөтүнөн алдын коюу бул эми кандай болот дейт. Алайса хада аула ан якуна мухбитан ли а'малихим дейт. Пикирлерди жогору коюу, же жогору көтөрүп алуу, же алдын коюу, же теңип алуу бул амалдардын текке кетип калуусу үчүн бул андан дагы өткөн коркунучтуу себеп эмеспи дейт. Жөн эле үндү көтөрүп коюу амалдардын күйүп кетүүсүнө себеп болуп аткан болсо, анда эми пикирлерди жогору коюп алдын коюп алуу бул сөзсүз түрдө амалдарды күйгүзүп жиберүүгө себеп болот да деп атат. Көрдүңүзбү урматтуу мусулман бир тууган? Азыркы о ыйман келтиргендер, силер үнүңөрдү пайгамбардын үнүнөн бийик көтөрбөгүлө, жана пайгамбарга кайрылып сүйлөгөнүңөрдө бири-бириңерге кыйкырып сүйлөгөндөй кыйкырып сүйлөбөгүлө. Силердин амалдарыңар текке кетип калышы мүмкүн. Силер сезбеген абалда деген аят, азыркы аят түшкөн учурда, бул Хужурат сүрөсүнүн 2-нчи аяты. Муттафакун алейх болгон хадисте келет, Бухариде, Муслимде келет. Анас радиаллаху анхудан, бул сахаба айтат, Анас ибн Малик радиаллаху анху, азыркы аят түшкөн кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын бири Сабит ибн Кайс деген сахаба. Ким экен? Сабит ибн Кайс ибн Шаммас деген радиаллаху анху сахаба. Үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген азыркы аят түшкөн кезде Анас радиаллаху анху айтып атат, азыркы сахаба Сабит ибн Кайс жаласа Сабит ибн Кайс фи байтихи дейт, үйүнөн чыкпай олтуруп алды дейт. Анткени бул сахаба үнү табиятынан бийик чыгат эле. Аллах табиятынан жараткан үнү сүйлөсө өтө бийик чыгат эле үнү. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хатыйптеринен болуп эсептелет. Хутба айткан сахабаларынан болуп эсептелет. Үнү өтө бийик чыгат эле. Атайлабаса деле табиятынан үнү ушунчалык бийик чыгат эле. Азыркы үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген Аллах субханаху ва тааланын сөзү түшкөн кезде Анас радиаллаху анху айтып атат, бул сахаба үйүнөн чыкпай олтуруп алды дейт. Үйүнөн чыкпай койду дейт. Ана мин ахлин нар деп коркуп үйүндө, мен тозок элинен болуп калдым деп. Мен тозок элинен болуп калдым деп үйүнөн чыкпай олтуруп алды дейт. Вахтабаса анин наби саллаллаху алейхи ва саллам дейт. Пайгамбардан алдына барбай, пайгамбардан жашырынып үйүнөн чыкпай олтуруп алды дейт. Мен тозок элинен болуп калдым деп дейт. Эмне үчүн? Азыр келет, анткени үнү бийик чыгат эле. Ал атайлап эмес, айтканыбыздай үнү ошол табиятынан бийик чыгат эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына барганда мен сүйлөсөм, үнүм бийик чыгып кетпесин. Бул мен үчүн түштө окшойт бул аят деп үйүнөн чыкпай олтуруп алды. Ошондо айтып атат бул жерде Анас радиаллаху анху, фасаалан наби саллаллаху алейхи ва саллам Са'д ибн Муаз. Са'д ибн Муаз радиаллаху анхудан сурады дейт. Я Аба Амр, о Абу Амр, ма ша'ну Сабит? Иштака, о Са'д ибн Муаз деп, Абу Амир деп, Абу Амр деп жанагы сахабасы жөнүндө сурап атат могу сахабадан. Ма ша'ну Сабит? Сабитке эмне болгон? Жокко деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабалардын арасынан көргөн жок, сурап атат. Иштака деди, ал ооруп атабы деди, ооруп калганбы деди. Ооруп калган жокпу деди. Ошондо Са'д айтты, иннаху лажари деди. Ва ма алимту аннаху ва ма алимту лаху бишаква деди. Ал менин коңшум болот деди. Коңшум болот, бирок ал ооруп жаткан жок деди. Ооруган жок деди. Фаатаху Са'дун, жанагы сахаба, жанагы үйүндө чыкпай олтуруп алган Сабит ибн Кайстын үйүнө барды.
Үйүнө барды дагы фазакара лаху каула расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбардын сөзүн эскерди. Сени пайгамбар сурады, сен жөнүндө сурады деп үйүнө барып эскерди. Ошондо Сабит ибн Кайс ибн Шаммас радияллаху анху айтып атат: "Унзилат хадихил ая". Азыркы ыйман келтиргендер үнүңөрдү пайгамбардын үйүнөн бийик көтөрбөгүлө. Ага кайрылганда бири-бириңерге кыйкыгып сүйлөгөндөй сүйлөбөгүлө деген аят түштү деди. "Валакад алимтум анни мин арфаикум саутан аля расулилlah". Силер билесиңер, мен силердин араңарда эң эле үнү бийик чыкканыңармын деди. Пайгамбардын алдында сүйлөсөм үнүм бийик чыгат деди. "Фа ана мин ахлин нар" деди. Мен тозок элинен болуп калдым деди. Мен тозок элинен болуп калдым. Ушул аят мен жөнүндө түштү деди да. Үнү бийик, үйүнөн чыкпай олтуруп алды. Анан жанакы сахаба, ошол азыркы Сабит ибн Кайс радияллаху анхунун сөзүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эскерди келип. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бал хуа мин ахлил джаннах" деди. Сабит ибн Кайс ибн Шаммас айтып атат: "Ал тозок элинен эмес" деди. Башка риваяттарда келет. "Балким ал бейиш элинен болуп эсептелет" деди. Ал тозок элинен эмес деди. Көрдүңүзбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы табиятынан өзү үнү бийик чыгып турса дагы жанакы аят мен жөнүндө түштү деди дагы. Ушунчалык коркуп үйүнөн чыкпай олтуруп алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө сурап, сахабасы барып, андан сураган кезде азыркы сөзүн айтып атат: "Мени билесиңер, менин үнүм ушунчалык бийик чыгат. Мен пайгамбардын алдына барсам үнүм бийик чыгып, эмне менин амалдарым текке кетет" деп атат, аятта айтылгандай. "Мен тозок элинен болуп калдым" деп атат. Ошол сөзүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө түшпөгөндүгүн айтты. Анткени ал сахабасы айтканыбыздай атайын үнүн бийик чыгарып сүйлөбөйт эле. Тескерисинче ал ары жагынан табиятынан үнү бийик чыгат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага эмне деп сүйүнчү берди? Ал тозок элинен эмес, ал тозокко кире турган адамдардан эмес деди. "Бал хуа мин ахлил джанна" деди. Балким ал бейишке кире турган адамдардан деди. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Алла субханаху ва тааланын сөзүнө канчалык деңгээлде амал кылып атат. Коркуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн аят жөнүндө каршы амал жасап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үнүнөн үнү бийик чыгып, амалдары текке кетип, күйүп кетүүсүнөн биз дагы өтө сак болушубуз керек. Азыркы имамдын сөзүн уктук. Пикирлерди алдын коюп аткан болсо кандай болот деп атат. Пикирлерин, өзүнүн амалдарын Куран сүннөткө каршы келген. Эми алар кандай деп атат? Амалдардын текке кетип күйүп калуусуна. Бул жанакы үндү көтөрүүдөн дагы чоң болгон коркунучтуу себеп да деп атат. Алымдар айтат, Алла субханаху ва тааланын жана анын элчисинин алдына түшүп алып, озуп кетүү бул ар түрдүү ар кандай нерселерде болушу мүмкүн дейт. Мисалы, ат-тaqaddum bayna yaday Allahi wa rasulihi fil istidlal. Далил колдонууда, далил алып келүүдө Аллахтан жана анын элчисинин алдын озушу мүмкүн адам дейт. Озушу мүмкүн далил келтирүүдө. Кантип? Фаятруку ма жаа bihi Allahu wa rasuluhu wa yuqaddimu aqlahu wa ra'yahu. Аллахтан жана анын элчисинен келген нерсени таштап, далил турат Курандан, сүннөттөн. Аны албай аны таштайт. Wa yuqaddimu aqlahu, өзүнүн акылын алдын коёт Куран сүннөттөн. Мына ушинтип озот деп атат Куран Аллахтан жана анын элчисинен. Бирөө айтышы мүмкүн да, Куран сүннөттөн Аллахтан жана анын элчисинен адам кантип озуп кетиши мүмкүн деп.
Эмне кантип бозот? Далил Куран сүннөттөн келип турса аны албай, өзүнүн акылын, өзүнүн пикирин алдын коюп Куран сүннөттөн озот. Алла субханаху ва тааладан жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан озот. Кээ бир уламалар айтат, алымдар. وَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا بِتَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى النَّصِّ дейт. Атаны Адам алейхиссаламды бейиштен чыгарган нерсе дагы, Аллах Адам алейхиссаламды бейиштен кууп чыгарган кезде анын себеби ошол пикирди далилден алдын коюу себептен болгон дейт. Чындыгында шайтан келип азгырды, шайтандын пикирине эрчип Алла субханаху ва таала жебегин жакындабагын деген даракка жакындады. Могул даракка жакындабагын, могул дарактан жебегин деген сөзү Алла субханаху ва тааланын. Бул нас эле. Бул далил эле. Аллахтын сөзү эле. Бирок шайтандын азгырыгы бул жерде эмне болду? Алдын коюлуп ошого амал кылынган кезде, демек пикир, ой, Куранга, Аллахтын сөзүнө каршы келген амал эмне болду? Алдын коюлду дагы бейиштен куулуусуна мына ушул нерсе себеп болду. وَمَا لُعِنَ إِبْلِيسُ وَغُضِبَ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى النَّصِّ dedi. İblis, шайтан дагы Аллахтын маалатына калган кезде, Аллахтын ачуусуна калып, Аллахтын казабына калып, Аллахтын каарына, каргышына калган кезде, анын себеби дагы пикирди, ойду Аллахтын сөзүнөн алдын коюу болгон. Айтты го. Алла субханаху ва таала Адамга сажда кыл дегенде эмне деди? Мени сен оттон жараттың деди. Өзүнүн пикирин, өзүнүн алымдар айткандай кыясын, өзүнүн салыштырмасын, өзүнүн пикирин алдын коюп баштады. Аны сен мени оттон жараттың деди. Аны болсо топурактан жараттың деди. Шайтан өзүнүн ою менен отту топурактан абзел деп көрдү. Бул шайтандын ою эле, алымдар айткандай. Топурак бул от топурактан абзел деп өзүнүн сөзүн алдын койду. Алла субханаху ва тааланын буйругуна баш ийген жок. Халактани мин нар ва халактаху мин тин. Алла субханаху ва таала айткандай, мени сен оттон жараттың деди. Асжуду лима, сен аятта келгендей, мен эмне сен топурактан жараткан адамга сажда кылайынбы деди. Ал топурактан жаралды, мен оттон жаралдым деди. Көрдүңүзбү мунун өзүнүн салыштыруусун? Алла субханаху ва тааланын сөзүнө каршы келип, өзүнүн түшүнүгүн алдын койду. От жакшы деди. Демек, Аллах субханаху ва тааладан озулуп, пикир алдын коюлду. Ошондуктан да Иблис, шайтан Алла субханаху ва тааланын каргышына калды. وَلَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بِتَقْدِيمِ آرَائِهَا عَلَى الْوَحْيِ dedi. Кандай бир коом эгерде кыйроого учурап жок боло турган болсо, алардын себеби дагы эмне болгон деп атат? Ошол пикирлерди далилдерден алдын коюулары болгон деди алардын. Умар радиаллаху анху айтты го. Я айюхан нас иттахимур ра'я аля дин dedi. Өтө маанилүү, мыкты сөз. Умар радиаллаху анху, о адамдар dedi. Дин маселесинде айыпты өзүңөрдүн түшүнүгүңөргө койгула dedi. Өзүңөрдүн мындайча айтканда, өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү айыптагыла dedi. Дин маселесинде диндин далилдерин, динди айыптабагыла dedi. Алымдар айтканда, эгерде мусулман адам Курандан же суннадан бир нерсени түшүнбөй аткан болсо,
анын түшүнүгүнө дал келбей аткан болсо, же кээ бирөөлөр айткандай бул кээ бир изилдөөлөргө каршы дегендей бир нерсени сезип жаткан болсо, же адамдардын тажрыйбаларына каршы келет деп ушундай бир нерсени таап турган болсо, ошол адамдарга эмне деп атат? Сен айыпты ал Куран сүннөттө келген далилдерге койбо деп атат. Сен өзүңдүн түшүнүгүңдү эмне деп атат? Айыпта деп атат. Айыпты сен түшүнүгүңө кой деп атат. Анткени ал түшүнө алган жок, ал Куран сүннөттөрдү. Алымдар айткандай, кээде адам, эгерде мусулман адам кээ бир далилдерди түшүнбөй турган болсо, бул анын өзүнүн түшүнүгүнөн, ал өзүнүн түшүнбөй жаткандыгынан ошол нерсени түшүнбөй атат. Алымдар айткандай, эгерде адам баласы бир чөл сыяктуу чоң талаага чыгып туруп карай турган болсо, анын көзүнүн көрө турган, жете турган чеги бар. Бир жерге барып токтойт, андан аркысын көрө албайт көз. Себеби көз көрө турган, анын жете турган өзүнүн чеги бар, андан ары аша албайт. Дал ошол сыяктуу дейт алымдар, адамдын түшүнүгү дагы чектелүү дейт. Адам өзүнүн табиятына, өзүнүн алсыздыгына жараша түшүнүккө ээ. Ошондуктан да Умар радыйаллаху анху эмне деп атат? О адамдар, силер дин маселесинде динде эмес, айыпты өзүңөрдүн түшүнүгүңөргө койгула деди. Бухариде, Муслимде келет. Умар радыйаллаху анху ислам тарыхында билесиздер, Сулхул Худайбия деген окуя болгон. Келишим, Худайбиядагы келишим деген окуя болуп өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабалары менен Мекке шаарына умра жасаганы барган кезде Мекке мушриктери аларга умра жасаганга уруксат бербейт. Бул окуя узун окуя, мен кыскартып айтайын. Ошол жерде алар умра жасаганга мүмкүнчүлүк ала алышпайт. Киргизбей коюшат Мекке мушриктери. Ошондо анан Мекке мушриктеринин менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жана анын сахабаларынын ортосунда, башкача айтканда мусулмандардын ортосунда келишим түзүлөт. Мына ошол келишимди Сулхул Худайбия, Худайбия келишими деп айтылат. Ошол келишимде бир нече шарттар жазылат. Ошол шарттардын бири, Мекке мушриктери айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга шарт коюп жана келишимге жазышат. Силер быйылкы жылы мына азыр умра жасаганы келдиңер, умра жасабай кайтасыңар дейт Мадинага. Келдиңер, жасабайсыңар, кайтасыңар Мадинага дейт. Кийинки жылы келип жасайсыңар дейт. Ошол шарттардын бири. Дагы шарттардын бири айтат Мекке мушриктери. Эгерде биздин арабыздан, Мекке мушриктеринен кимдир бирөө исламды кабыл алып, бизден качып силерге бара турган болсо дейт мусулмандарга, аны бизге кайтарасыңар дейт. Келишимде ушинтип жазылат. А эгерде силерден, мусулмандардан кимдир бирөө мусулманчылыктан кайтып бизге келе турган болсо, биз кайтарбайбыз дейт. Бизде калат дешет. Ушундай өтө оор, сырткы көрүнүшүнөн мусулмандардын зыянына ушундай бир шарттар жазылат. Ошондо Умар радыйаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой шарттар жазылып аткан учурда: Я Расулаллах, аласна аля хаккин ва хум аля батил. О Аллахтын элчиси, биз мусулмандар акыйкаттын үстүндө эмеспизби дейт. Жана алар, Мекке мушриктерин айтып атат, алар батылда, жалгандын үстүндө, адашуунун үстүндө эмеспи дейт. Биз акыйкаттын үстүндөбүз го, алар батылдын, жалгандын үстүндө го дейт. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооба дейт. Дагы айтат: Алайса катлана фил жанна ва катлахум фин нар. Каля бала. О Аллахтын элчиси, эгерде биздин арабызда кандайдыр бир уруш чыгып кете турган болсо, бизден мусулмандардан кимдир бирөө кайтыш боло турган болсо, ошол кайтыш болгон мусулман адам бейишке кирет эмеспи дейт.
шейит болот эмеспи дейт. Ал эми алардан 1,5 кайтыш боло турган болсо, ал тозокко кирет эмеспи дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ооба дейт. Дагы андан кийин айтат: فَفِيمَ نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. Эгерде андай болсо дейт Умар радиаллаху анху, анда эмне үчүн биз динибизде ушунчалык төмөндүктү биз аларга көргөзүп берип атабыз дейт. Жанакындай шарттарды. Эмне үчүн дейт? Биз ушунчалык шарттар, мындайча айтканда ушунчалык оор шарттарга көнүп, биз чындыктын үстүндө болуп турсак, биз бейиштик болуп турсак, анан биз эмне үчүн ушунчалык төмөндүктү, пастыкты биз аларга көргөзүп ушундай бир төмөн болуп атабыз дейт. Анан биз ушинтип эмне биз Мадинага кайтып кетебизби дейт. Алла субханаху ва таала биздин ортобузду бөлгөн жок, кандайдыр бир урушту пайда кылып дейт. Ушундай абалда биз ушунчалык төмөндүк менен кайтып кетебизби дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар радиаллаху анху ябн ал-Хаттаб, о Хаттабтын уулу дейт. О Умар дейт. Инни расулуллах, мен Аллахтын элчисимин дейт. Валан юдайяниллаху абадан дейт. Мен Аллахтын элчисимин. Мени Алла субханаху ва таала эч качан таштап жоготуп койбойт дейт. Мени таштабайт, жардамсыз таштап койбойт, мен Аллахтын элчисимин дейт. Ошондо Умар радиаллаху анху бул жерде айтып атат: фанталак Умар вала фалам ясбир мутагаййидан дейт. Шунчалык ачуусу келип токтоно албай Абу Бакырга жетип барды дейт. Жанакын айтып, пайгамбарыбыз айткандай Абу Бакырга да жетип барды. Факали я Абу Бакр, о Абу Бакр, аласна аля хак ва хум аля батил. Биз чындыктын үстүндө эмеспизби? Эмне алар жалгандын үстүндө, адашуунун үстүндө эмеспи деп жанагы пайгамбарга айткан сөздү айтат. Биз эмне үчүн андай болсо динибизде ушунчалык төмөндө биз төмөндүктү аларга көргөзүп атабыз дейт. Ушунда жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айткан сөздү айтат. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анхунун сөзүн караңыз. Пайгамбарга айтып, Абу Бакырга барып айтат. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху айтат: ябн ал-Хаттаб дейт. О Хаттабтын баласы дейт. Умар дейт. Иннаху расулуллах. Ал Аллахтын элчиси дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Валан юдайяху Аллаху абадан дейт. Аллах ал кишини дейт пайгамбарды эч качан жардамсыз таштап, жоготуп таштап койбойт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөздүн дал өзүн айтат. Ошондо айтат Анас радиаллаху анху: фаназалал Кур'ан аля расулиллахи бил фатх. Ошол кезде Фатх сүрөсү бар го Кур'андагы. Инна фатахна лака фатхан мубина деген ошол сүрө ошол кезде түштү дейт. Биз сага о Мухаммад ачык айкын ачылышты бердик деген Аллахтын сүйүнүч иретинде түшүргөн сүрөсү түшөт. Ошондо фа арсала иля Умар, Умарга жиберет. Жиберип фа акраху иягу, ошол сүрөнү Умарга окуп берилет. Ошол сүрө Умар радиаллаху анху окулат. Ошондо Умар айтат: я Расулаллах, ава фатхун ху дейт. Бул азыркы келишим, ушунчалык абалда болуп атат келишим, жанакы келишим. Эмне бул ачылышпы дейт. Бул жеңишпи дейт ошол. Себеби Алла субханаху ва таала биз сага ачык ачылышты, жеңишти бердик деген маанидеги сөзүн, аяттарын түшүрүп атат да. Сүйүнчүлүп атат Алла субханаху ва таала силерге Меккенин ачылышын беребиз дегендей сөздөрүн айтыпчы. Ачылыш мусулман өлкөсүнө айланат деп ушундай маанидеги аяттар да. Ошондо эмне ушул азыркы келишим бул эмне ачылышпы дейт. Жеңишпи дейт мындайча айтканда. Дегенде наам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооба дейт. Ооба дейт. Ошондо фатабат нафсуху ва раджаа дейт. Ошондо Умардын напсы, жүрөгү
ынанып, өз ордуна түшүп, жакшырып, жанакы сөзүнөн, жанакы оюнан кайтты дейт. Эгерде баарыбыз азыркы келишимди карап көрө турган болсок, аягына чейин биз кээ бирин гана айттык. Чындыгында өтө зыяндуу болгон келишимдер деп билебиз. Билишибиз мүмкүн ушундай деп. Бирок Аллах субханаху ва тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол келишимдерди түздү. Караңыз, Умар радиаллаху анху динге күйүнгөндүгүнөн, дин үчүн кызгангандыгынан не деген чындыгында ошо азыркы айтылган сөздөрүн айтты. Бирок чыныгы ийгилик пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол келишиминде эле. Жанакындай бир аз зыян деп көрүлүп турган келишимдер, шарттар болуп турса дагы. Ошондуктан да Аллах субханаху ва таала ошол келишимди ачылыш деп, жеңиш деп белгилеп айтып койду. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Жеңиш деп Аллах субханаху ва таала баяндап койду. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасынын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнө, Аллах субханаху ва тааланын сөзүнө ынанып, ошол жерде ошого моюн сунгандыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга моюн сунуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанагы сөзүн баяндап айтып турган кезде Аллах субханаху ва таала азыркы Фатх сүрөсүн түшүрүп коюп атат. Ошентип, алар кийинки жылы барып, ошо келишимге ылайык умраларын жасап, Аллах субханаху ва таала андан кийин мусулмандарга фатхтарды берип, ачылыштарды берип, ушундай бир исламдын жогорку дин экендигин тастыктап көргөзөт. Демек, маселе мусулман адамдын мойнундагы. Ал кандайдыр бир Куран сүннөткө же болбосо кандайдыр бир алсыздыктар, кандайдыр бир амалда байкалып турса дагы, бирок маселе ал нерседе эмес. Суннаны карманып турган адам, Аллах субханаху ва тааланын сөзүнө амал кылып турган адам, кандайдыр бир убакытта алсыздыкты же болбосо ушунчалык кээ бирки адамдар тарабынан жасалып турган зыяндарды көрүп турса дагы, бирок билип коюу керек, эмне сөзсүз түрдө ал адам ийгиликке жетип, Аллах субханаху ва тааланын жардамына жетишет. Ал адамды Аллах субханаху ва таала эч качан жөн эле жардамсыз, ийгиликсиз таштап койбойт. Демек, мусулман адам өзүнүн пикирин Куран сүннөттөн алдын койбош керек. Көрдүңүзбү? Бир адам эмне үчүн мындай болуш керек, эмне үчүн мындай амал жасаш керек деп өзүнүн кызыкандуулугун, өзүнүн күйүнүп тургандыгын Куран суннадан алдын койбош керек. Туура эгерде Куран сүннөткө дал келип турган болсо, мына ушундай учурда коюлган болсо, бул албетте өз ордунда болгон болсо, адеби менен болгон болсо, бул мүмкүн жакшы нерсе. Бирок пикирлер, урматтуу мусулман бир туугандар, амалдар, кызыкандуулуктар, күйүнүүлөр, кызганычтар Курандын, сүннөттүн негизинде болуу керек. Мына ошондо биздин күйүнүүбүз, биздин суннага болгон кызгануубуз бизге пайда болуп кайтат. Болбосо биз мүмкүн бул нерсе жакшы, мен сүннөттү баяндап атам деп туруп, кандайдыр бир туура эмес жолдор менен барышы мүмкүн адам. Бирок жанакы азыркы окуяда айтылгандай, мусулман адам өтө абайлаш керек. Куранга же суннага каршы амал жасап алуудан, же Куран сүннөткө каршы бир сөздү сүйлөп алуудан. Көрдүңүзбү жанагы сахабаны? Үйнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген аят түшкөн кезде үйүнөн чыкпай отуруп алды. Мен үйүнүм бийик чыгат. Мен үчүн түштү ошол аят, мен тозок элинен болуп калдым деп. Ошон үчүн биз Аллах субханаху ва тааланын сөздөрүн өзүбүзгө колдонууга, маанилерине карап, өзүбүз амал кылганга аракет кылышыбыз керек.
Суннаны дагы эң биринчи биз өзүбүзгө эмне колдонушубуз керек. Өзүбүз амал жасашыбыз керек биринчи. Андан кийин анан ошол суннага чакырганга, башкаларга баяндаганга өтүлөт. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааладан жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан алдын озуп кетүүдөн болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөөнү колдойбу же жардам береби, ошол Кур'ан сүннөттүн чегинде болуу керек. Биз өткөнкү сабактарыбызда айттык го. Ошол суннанын үстүндө биригүү керек, суннанын үстүндө ынтымакташуу керек, суннанын айланасында биригүү керек деп. Анткени ислам үммөтүн Кур'ан сүннөт гана бириктирип ынтымакташтыра алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты го: мен силерге эки нерсени таштап кетип атам деп. Бекем кармансаңар, ошол эки нерсеге амал кылсаңар, силер такыр адашпайсыңар деп. Демек такыр адашпайсыңар, такыр силер жаңылбайсыңар, такыр силер бөлүнүп жарылбайсыңар деген маанида. Эми алымдар айтып атат: адам эгерде кимдир бирөөгө жардам берейин дейби, же кимдир бирөөнү колдоюн дейби, ошол Кур'ан сүннөттүн чегинде жардам берип, Кур'ан сүннөттүн чегинде колдоо керек. Эгер антпей турган болсо, бул жерде алымдар айтып аткандай, ал Аллахтан жана анын элчисинен алдын озуп кеткен болуп эсептелип калат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар бир кадамыбызда ошол суннага карайлы. Ошол Аллах субханаху ва тааланын сөзүнө карайлы. Алымдар айткандай, эч бир адамга чексиз жардам берилбейт. Чеги жок жардам бар го. Колдойсуңбу, же ага жардам берейин дейсиңби? Чеги жок жардам берүү бир гана Аллах субханаху ва тааланын динине жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жана анын сахабаларына гана болот. Ал эми алардан башка элдерге, башка адамдарга, бизге, башка үммөткө ошол Кур'ан сүннөттүн чегинде жардам берилип, Кур'ан сүннөттүн чегинде гана колдонулат. Эгер колдой турган болсо. Жалпы чеги жок, чексиз жардам берүү, колдоо бул сахабаларга, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга гана таандык. Ошолорго гана болот. Эгерде каршы чыгып аткан болсо, ал адамга жардам берилбейт, ал адамга насаат кылынат. Эгерде бир зулумду кылып аткан болсо, ал адамга зулумуна киришип, зулумуна жардамчы болуп жардам берилбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты го: "Унсур ахака залиман ау мазлуман" деди. Сен өз мусулман бир тууганыңа ал зулум кылып атсын, зулум берип аткан адам болсун, же зулум чегип аткан адам болсун, жардам бергин деди. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, зулум чегип жаткан адамга жардам берүүнү түшүнөбүз" дешти. Ал зулум чегип атат, ага жардам берүү керек дешти. Ал эми зулум берип аткан, зулум жеткирип аткан адамдын жардамыга ага жардам берүү кандай дешти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Сенин ага болгон жардамың анын зулумдугун токтотууң" деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан да биз айтып атабыз, бирөөгө жардам бергенде дагы сөзсүз түрдө эмне? Кур'ан сүннөттүн чегинде гана жардам берүү керек. Кур'ан сүннөттүн чегинен чыкпай жатабы? Ошол чектин негизинде гана жардам берилет. Ошол чектин негизинде гана колдонулат, эгер колдой турган болсок. Эгерде андай болбой турган болсо, азыркы хадистерге, Кур'ан сүннөттөргө каршы амал жасаган болуп эсептелип, андан өтүп, азыркы Аллах субханаху ва тааланын сөзүнө түшүп калуу коркунучу бар. Аллахтан жана анын элчисинен алдын озуп кетпегиле деп. Көрдүңүздөрбү? Андан кийинки аятта дагы Аллах субханаху анын маанисин дагы баяндадык.
Үнүңөрдү пайгамбардын үнүнөн көтөр, үнүңөрдү пайгамбардын үнүнөн бийик көтөрбөгүлө деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир өзүнө жакшылык каалаган мусулман адам, өзүнө таза мамилени, өзүнө жакшылыкты каалаган мусулман адам ар бир кадамында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен чектелип, сүннөтүнө бекем болууга аракет кылуу керек. Алла субханаху ва тааля баарыбызга жардам берген болсун. Убактыбыз келип калды. Алла субханаху ва тааля баарыбызга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын суннасын, сүннөтүн үйрөнүүгө баарыбызга жардам берип, тауфик берген болсун. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.